Төрт жыл бою тыныштык шаңы тыйылып, терүүлүккө согуш дарты жабышкан, жап-жаш бойдон далай жоокер кыйылып, жер астынан түбөлүк жай табышкан. Эгерде кимде ким өткөн кандуу согуштун издери менен анча-мынча басып көрсө, ал согуш тирүүлөрдүн тозогу болгонун жакшы түшүнөр эле. Согушта өрт аралап, ок жандап, от кечип, мен туура 4 жыл жүрдүм. Үч жолу катуу жараландым. Мен Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда жүрүп салгылаштым. Харьков, Великий Лукен деген шаарларды бошотууга катыштым. Акыркы жолу түшкөн бомба астында калып, катуу жараланып, согуштун инвалиди катары айылыма келдим. Сүйүнбай Эралиев. Жылдан 22 июнь күнү таңкы саат 3:30 фашисттик Германия согуш жарыялабай туруп, ошол кездеги дегеле дүйнөлүк тарыхтагы эң күчтүү держава болгон Советтер Союзуна басып кирген. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Бүткүл дүйнөгө үстөмдүк жүргүзүүнү каалаган фашисттик Германия Советтер Союзуна каршы өзүнүн аскердик күчтөрүнүн 80% жумшаган. Бул согушка Германия менен бир катарда ага чейин жеңилүүгө дуушар болгон же союздаш катары саналган Италия, Венгрия, Испания жана Словакия мамлекеттери катышкан. Баскынчылардын жалпы аскеринин саны 5,5 миллион эле. Барбарос планы боюнча алгач Кызыл армияны талкалап, Москва жана Ленинградты ээлеп, Архангельск-Волга сызыгы боюнча Уралдын өнөр жайылуу шаарларына чыгуу белгиленген. Оккупацияланган аймактарды болсо Германиянын курамына кошуп, ал жерлерге немис колонисттерин көчүрүп келүү пландалган. 30 жыл Гитлер бийликке келгенден кийин эле ачыктан ачык дүйнөдө каратуу алдына максат койгон да. Ошондо 4 жылдын ичинде Германия согушка даяр болуш керек. Чынында 4 жыл кескин түрдө бюджеттин көбү согушка эметти да.
барлық техниканы жаңыча кылып, андан үстүнө Германияның халкы Гитлер аябай колдогон да. Себеби ал биринчи жолу немистерди тизесинен тургузуп, кайра дүйнөлүк империяга айландырган деген сөз. Люмпен пролетардан баштап миллионер кишилерге чейин аябай кызыктырган да. Анан Германиянын даярдыгы аябай зор болчу да. Бүт Европаны басып алганда эч ким калбады тегеренен. Бир эле Великобритания калды эми, ал арал катары. Калган баары же союздашы, же кол астында калды да. Ошон үчүн Германиянын мүмкүнчүлүгү СССРге караганда согуштун башында 1,5-2 эсе жогору болгон да. Анын үстүнө аскер согуштук башынан өткөрүп, тактика армиянын бардык бутактары, авиация, артиллерия, танкылык дивизиялар аягы бар шейкеш келген иш кылган да. Ошон үчүн бардык операциялар буга чейин бирөө дагы бардык ийгиликтүү бүткөн да. Ошон үчүн Гитлер аябай ишенди го бул Советтер Союзду мен 4-6 жуманын ичинде басып алам деп. Ошентип дүйнөлүк тарыхтагы эң каргашалуу адамзаттын жүрөгү үчүн алган улуу ата мекендик согуш башталган. Гитлер баштаган фашисттер алгач эле Украинанын эгинин, Донбасстын көмүрү жана Кавказдын нефтисин алуу менен 2 айга жетпеген мезгил аралыгында жеңиш туусун илүүнү көздөгөн. Албетте, Гитлердин армиясы согуштук тактикаларды идеалдуу жүргүзүп, жеңишти камсыздоо үчүн ар бир кадамын эсептеп чыккан эле. Ошондой эле курал-жарак менен катар аскерлеринин саны буга чейин Европадагы айрым өлкөлөр басып алуудагы тажрыйбасы айтор баары үтүр чектине чейин 1000 жолу ойлонулуп, талкууланып чечилген болчу. Бирок фашизмде абсолюттуу чегине жеткирүүнү кыялдангандар советтик атылдагы эң башкы өзгөчөлүктү билбей калган. Анткени 200гө жакын улуттан куралган элдин бир муштумга түйүлүшү фашизмге каршы алгачкы көтүсүз сокку болгон. Чындыгында дал ушул жагдай совет эли сөзсүз жеңерин аныктап, болгону анын убактысын гана белгисиз мөөнөткө жылдырган эле. Төрт, 6 жуманын ичинде басып алам деп. Бирок Гитлер орустардын макалы бар го, русские медленно запрягают, но быстро ездит. Ошону эске алабыз. А экинчиден алар совет адамы кандай экенин жакшы билген эмес да. Ошого эч буларга таң калыштуу болду да. Жик-жик болуп эл тарап кетет десе жок. Тескерисинче аябай бири-бирине жардам берип, миңдеген мисалдар мисал келтире алсак болот да бул маселе боюнча. Ата мекендик согуштун алдында 30-жылдардагы кандуу репрессиянын жүрүшүндө совет армиясы менен кошо интеллигенциясы дагы оор жоготууларга учурап, өлкө сырткы жоо менен күрөшүүдө алсыз абалга жеткен эле. Душмандын 41-жылды тандап алышынын себептеринин бири дагы ушул. Ал эми Гитлер өз элине бул согуштун себебин совет эли куруга бел байлаган коммунизмдин бүткүлдүүнүгө коркунучтуу экендиги менен түшүндүргөн. Анан албетте, жери менен кошо гендерге бай ийри аймакка ээ болуп, миллиондогон элди кулга айлантууну каалаган. Дүйнөнү большевизмден сактап калуу. Аны ким сактап калат? Биз гана. Биз антпесе коммунизм андан ары жылып отуруп көп мамлекетке тарап кетет. Ошонун башы ийе турган жалаң гана биз ошо миңдеген миллиондогон немистер ошого ишендирген да, алар ишенген да. Чын эле биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып атабыз деп. Ошон үчүн Гитлер негизинен кийинчерээк гана оппозиция болду, эч кандай оппозиция болгон эмес да.
Ошентип саналуу гана жумалардан кийин Москвада парад өткөрүүнү каалаган Гитлердин армиясы ага чейин басып алган мамлекеттердин аймагы аркылуу бир нече багыт боюнча Советтер Союзуна кол салган. Польшанын территориясына, Румыниянын территориясына 3 багытта да, биринчиси Минск аркылуу Москвага, экинчиси Прибалтика аркылуу Ленинградка, үчүнчүсү Киевке. 3 бор түштүк анан түндүк болуп 3 группировка болгондо. Гитлердин менимче бирден бир кетирген кемчилиги бул геополитикалык аралыкты жакшы эсептеген эмес да. Кантуу репрессияны баштан өткөрүп, эми гана өнүгүүнүн жаңы этабын баштаган Совет элинин ийгиликтери бир улуттун үстөмдүгүн орнотууну каалагандарга анчейин жага берген эмес. Кетмен көрөк көтөргөн элдин жакынкы 5 жылда ири завод фабрикаларда иштеп, тегиз жолдордо жүрүп калуусу анык эле. Албетте эки тараптан түшүнгөндө согуш эртеби кечпи болот, бири-бирине каршы. Себеби Гитлердин бийликке келишинде батыш өлкөлөрү аябай чоң жардам берген да. Себеби Советтер Союзу өзү менен өзү өнүгүп, оор өнөр жайын көтөрүп, айыл чарбасын көтөрүп, дагы бир 5-10 жыл болгондо дүйнөлүк масштабта эң чоң, эң күчтүү мамлекет. Эми ичиндеги мүмкүнчүлүк Советтер Союзун жоюуга мүмкүнчүлүк кабыл алды. Тышкы күч, тышкы ким? Гитлер. Ошон үчүн Гитлер бар да жактан Германия, башка Германияга, Великобритания, Улуу Британия, Америка, алар бир четинен бир колу менен аларга жардам берип атат да, экинчи колу менен кийинчерээк Советтер Союзуна. Кимиси бири-бирин көбүрөөк адамдардын жок кылууга түрткөн да. Бул Ата мекендик согуштун алгачкы күнүнөн тарта эле ошол кезде ири державанын бир бөлүгү болгон Советтик Кыргызстандан дагы 367 миңден ашуун эр азаматтар фронтко аттанышкан. Башкача айтканда, ар бир 4-чү атул мекенди душмандан коргоого жиберилген эле. Уулу, атасы же агасы согушка катышпаган бир дагы үй бүлө калган эмес. Дагы бир кызыктуу жагдай, өз эрки менен барууну каалагандар өзгөчө көп болгондугу. Кыргыздар мындай аракети менен мекенди коргоо ата бабадан бери келе жаткан ыйык милдет экендигин дагы бир жолу далилдей алган. Ар бир 4-чү кыргызстандык жаран ата мекендик согушка катышып бул чоң санда. Ошондо биздин 41-жылы 22-июнга болгон 1,6 миллион калкыбыз бар экен. Анан ошончо киши фронтко кетип, анан акыркы сан боюнча 152 миң 300 киши фронттон кайтпай калганда биз үчүн бул чоң жогору. Эми биздин тарыхчылардын дагы иш көп. Ошо келбей калган кишилерди дайыр жолу тактап, жокто эми кайсы жерде каза болгонун тапсак, биз чоң иш кылат элек. Ошол иш азырынча жакшы жылбай жатат. Ата мекенди коргоо иши, мисалы үчүн кыргыз элинде, байыркы кыргыз элинде илгерки доордон башталган десек болот. Башка айтканда, кыргыз улут болгон мезгилден баштап кыргыздарда сырткы душмандан коргоо, анан ички душмандан коргоо деп экиге бөлүнүп ата мекенди коргоого эсептелген. Сырткы душмандар менен коргоо аскерлери өзүнчө, ички душмандардан коргоо аскерлери өзүнчө болгон. Эки аскер эгиз бир тууган сыяктуу кошкон. Ички душмандар
күч алган кезде сырткы душман менен согушуу аскерлер ички душмандарга жардам берген. Ал эми сырттан жоо басып бергенде, сырттан душман келгенде ички аскерлер сырткы жоо менен кармашууга түшкөн. Ушул Улуу Ата Меккен согуш мезгилинде ички кылмыштуулук менен, ички жоо менен кармашып жаткан кыргыз жериндеги аскерлердин 80%тен көбү бүт баары Улуу Ата Меккен согушка фронттан аттанышкан. Ошол Орус жергесинде ошол мезгилде чыккан буйрук закондор боюнча кылмышкерлер ошол кармалган жеринде эле ошол жерден соттолуп, керек болсо элдин көзүнчө атылганы биздин баардык кинофильм, СССР мезгилинде кинофильмдерде көргөзүлүп жүрөт. Башка айтканда, бул ички жоо менен кармашкан кызматкерлер сырткы жоого аттанып кетишкен. Ал эми согуш бүткөндөн кийин ошол сырткы жоо менен аттанып жүргөн, кармашып жүргөн жоокерлер ички жоокерлик кызматка өтүшкөн. Мисалга алсак, маршал Жуков өзү согуш бүткөндөн кийин ички иштер министрлиги кызматына дайындалып, Одессада 1 жылдан ашык ички жоо бандиттер менен кармашып, ошол Одессадагы бандиттердин уюгун бүт жок кылган болчу. Bir 1941 жылдын 10 июлунда, демек согуштун 18 күнүндө Николай Дмитриев Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо душмандын 2 танкасын талкалап эрдик көрсөткөн. Ал үчүн кыргызстандык жоокерлердин арасынан алгачкы болуп, Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Баса, Улуу Ата Мекендик согушка жалпысынан 367 миңден ашуун кыргызстандыктар катышса, алардын 152 миңден ашууну курман болуп, 73 атул Советтер Союзунун баатыры болушкан. Бирок акыркы кездердеги илимий изилдөөлөр алардын саны андан да көп болгондугун далилдөөдө. Эми мына Советтер Союзунун баатыры канча деген азыр аябай талаш тартыш буга чейин 76, биз 81ге жеткирдик. Эми ал талаш тартыш эмнеден? Кимди биз Советтер Союзунун баатыры деп эсептей алабыз. Биринчиден бул жерде төрөлгөн, экинчиден ошол жерден фронтко кеткен. Үчүнчүдөн мына согуштан кийин бизге Советтер Союзунун баатыры болуп келип калган кишилерди эсептей алабызбы? Эгер анын сөөгү бул жерде жатса. Мен оюмча эсептей алабыз. Кээ бир тарыхчылар жок, аларды эсептебеш керек. Ошон үчүн мисалы Панфилов тияктан келгенде, ал Советтер Союзунун баатыры. А кийин Андреев деген Кыргызстан военком болуп Москва жерде, ал киши келгенде эле Советтер Союзунун баатыры болчу. Анын сөөгү бул жерде коюлган. Ана ал кишини кандай эсептесек болобу? Менимче болот го дейм. Не волнуйтесь, Василий Иосифович. Сейчас будет клев. Мать чистая, что же это делается, а? Товарищ Гамрин, а может быть это у них учения какие-то? Какие нахрен учения на нашей территории? Да они ж на аэродром идут! Все за мной на аэродром, быстро! Быстрее! Заводи машину! Заводи! Они! 22 июндун таңында кол салуу болгондон саналуу сааттардан кийин эле СССРдин жогорку советинин президиумунун указына ылайык өлкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385 аткычтар дивизиясы, кийин 40 жана 153 аткычтар бригадалары, эки улуттук атчандар дивизиясы түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары жана колхоздору тарабынан жабдылган. Алардын арасынан Кыргызстандын аскер комиссары болгон генерал-майор Панфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясы согушка алгачкылардан болуп кирген. Кыргыз жана казак өкмөттөрү түзгөн көп улуттуу элдерден куралган дивизия 1941 жылдын ноябрында Москваны коргоо үчүн өзүнүн 4 эсе күчтүү болгон душмандардын жоокерлери менен кармашкан.
Фашисттердин 9000ден ашуун аскерин жок кылган жоокерлер борборду коргоп калуу менен панфиловчулар катары тарыхта калышты. Алардын 28-и Советтер Союзунун баатыры. Он 8 ноябрда баатырларча курман болгон Панфиловдун ысымы өзү жетектеген дивизиясына ыйгарылып, алар миллиондогон советтик жоокерлердин кумирине айланган. Борборду коргоон 28 баатырдын бири Дүйшөнкул Шопоков. Ал Кыргыздан чыккан биринчи Советтер Союзунун баатыры. Соғыш башталган эртеси күнү жаңы буйрук чыкканда 1900 жылдан 1923 жылга чейинки төрөлгөн баарын тең биринчи толкун менен армияга калган. Анан жыл сайын кошулуп отуруп аягында 26 жыл акыркы болду да фронтко чакыргандар. Эми кыргызстандыктарда мына 363 деп атат. Биздин эгерде эмгек фронтуна кеткен кошсок, аны сөзсүз кошуш керек. Анда 384 000 Кыргызстан жараны өз милдетин аткарып, ар кайсы фронттордо ар кайсы аскерлердин бөлүктөрүндө өз баатырлыгын көрсөтүп, баатырлык жасаган. Тирүү бойдон жете албай сүйгөн кызга эр денеси көмүлүп калды сызда. Бир кыргызга көбөйүп жерде кыргыз, бир кыргызга кемиди элде кыргыз. Бизден эң биринчи жолу кеткен жазуучуларыбыз Жусуп Турусбеков. Куйручук айткан экен Жусуп Турусбековду көрүп. Вот тула бою ыргачыланып турган бирөө турат бүгүн дептир. Жусуп Турусбеков дептир. Сапары келип калган экен дептир. Сапары келип калды деген сөз жол тартат деген сөз алыска. Тетигинде ойго чөмүлүп бирөө турат. Ойдун кайгысын жеп бүгүн дептир. Бул тиги узак жолдун автору Мукай Элебаев дептир. Мунун дагы сапары келип калган экен дептир. Сапары келип калган эмен ушундай болуп калды. Анан кийин эле ой тетигинде карышкыр жол, карышкыр көчүк, жол борстөш, өрдөк тумушук бирөө турат бүгүн дептир. Бул Мидин Алыбаев дептир. Бул тирисинде жакшы сөз укпайсың, өлгөндөн атың чыгат дептир. Мына ушулар согушка катышкан. Биздин Фин согушуна катышкан. Кайра келген, кайра келип иштеген. Анан кийин тиги Жусуп Турусбеков менен кийин берки экөө тең Жамгырчынып кетти. Жамгырчынып. Улар 5 жазуучу кеткен да, адегенде. 5 жазуучу. Анан кийин ошо 5 жазуучуларды кеткенде барып, эми барганда ал убакта жазуучуларды жибербесин деген атайын Сталинден жардык болгон экен. Жазуучулар калсын, жибербесин. Анан кийин ошо биздин ошол жазуучуларыбыз дагы күбөлүгүн албаптыр. Жазуучулук күбөлүк болгондо тияка көргөзгөндө калып калмак экен. Анан кийин бизге Старапка жибергиле, бияктан деп суратат. Суратканда анан кийин кээсине бар электе согуштан курман болуп калган. Бар электе. Анан кээсиники кимге сураган? Мукай Элебаев сураган экен, 2 жолу сураптыр. Гезиттен окуп калдым, 2 жолу сураган экен, ошо 2 жолу берилбептир. Жусуп Турусбековке барган экен. Барып, эми кетем деп атканда, ошол убакта снаряд жарылып,
ошондо кайтыш болуп калган экен. Мына ошо чындыгында бул экөө тең чоң жазуучулар эле да. Анан Жамгырчынов деген, Ашыбаев деген дагы алгачкы Кызыл Учкунду түзүп, алгачкы жазуучулар союзу болгон. Ошо анан ошо 5 жазуучу, 5 тең мерт болуп атпайбы? 5 тең чоң жазуучулар болгон. Дал ошол Москваны коргоодогу баштапкы жеңиш улуу ата мекендик согуштун тагдырын өзгөрткөн. Борборго 25 шакырым калган душманды мизин кайтарган панфиловчулардын деми менен миллиондогон советтик аскерлер чабуулга өтүп, фашисттик Германиянын арам ойлуу армиясын Берлинге чейин кууп барышкан. Ошентип 4 жылга созулган каардуу согуш 1945-жылдын майында аяктап, Совет эли эң каардуу делген фашизмди жеңип, анын туусун Германиянын борборуна элген. Бул күн Совет мамлекети гана эмес, бүткүл дүйнөнү коркунучтуу фашизмден сактап калды. Мындай даңк биздин ата-бабаларыбыздын эмгеги. Ооба, алар жашаган Совет мамлекети жоюлду, бирок анын сыймыгы албетте түбөлүктүү.